Урматтуу мусулман бир тууганым, динибиздин ар бир нерсесинде биз үчүн биз билген жана билбеген жакшылыктар бар. Кээде биз билишибиз мүмкүн, кээде билбешибиз мүмкүн. Ошондуктан мусулман адам диндеги буйруктарды, мунусу парыз, мунусу сүннөт, мунусу мустахаб дебестен ар бирин мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче аткарганга аракет кыла берүүсү керек. Себеби динибиздеги ар бир нерседе биз үчүн бул дүйнө жана акыретте жакшылыктар бар. Мисалы, жанакы башкаларга салам берүү жана алар салам берсе саламына алик алуу маселеде. Ошол саламды карап көрөлү. Бул жерде Абдуллах ибн Амр ибн Ас радияллаху анхумадан хадис келип атат. Хадис Бухариде, Муслимде келген хадис, муттафакун алейх. Анна ражулан саала Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям айюл ислами хайр. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип, исламдагы кайсыл амал эң жакшы деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тут'имут таам, башкаларга тамак берүүң деди. Курсагын тойгузууң деди да. Андан кийин ва тaqra'ус салама ала ман арафта ва ман лам та'риф деди. Жана сен тааныган кишиңе жана тааныбаган кишиңе салам айтууң деди. Таанысаң деле, таанымасаң деле башкаларга эмне деп атат? Салам берүүң деп атат да. Эми ушул саламды карайлы, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ар бир нерсенин жолун, адебин үйрөтүп койгон. Эми ушул саламды карайлы. Мисалы, биз ассаламу алейкум деп бирөөгө салам бергенде ушул маанини карайлы да. Ага биз эмне деп дуа кылабыз? Сага Аллахтын тынчтыгы болсун деп тилек айтып саламдашабыз да. Аллаху акбар. Караңыз, а дегенде саламдашканда эле Аллахтын сага тынчтыгы болсун деп дуа айтабыз. Эгерде ушул дуа кабыл боло турган болсо, Аллаху акбар, караңыз да. Ал адам тынчтыкта, амандыкта боло турган болсо, не деген бул чоң бакыт. Демек, саламдашканды дагы биз башка сөзгө алмаштырбастан, ушул динибиздеги ассаламу алейкум деген ушул салам эң эле бул кыскача варианты да. Ассаламу алейкум. Болбосо экинчи вариант ва рахматуллах. Үчүнчү толугу ва рахматуллахи ва баракатух дегенди да кошуп айтабыз. Эми ушинтип биз салам бергенде ага Аллах тааланын тынчтыгын тилеп дуа кылабыз. Жана алымдар айткандай, ассаламу алейкум деп бирөөгө салам айтып атканда, же башка бирөө бизге салам берип атканда, азыркы тилек айтуу менен бирге биз мындай деген бир абалда болобуз да. Мен бирөөгө салам айтса, ассаламу алейкум деп, мен сага эч кандай зыян жеткирбеймин. Мен тараптан сага тынчтык, ушундай бир амандык, жакшы мамиле гана болот деген маанини биз айтып турабыз да. Ушундай маани жатат. Мен сага эч кандай душмандык кылбаймын. Мен тараптан сага тек гана жакшылык болот, тынчтык болот деген маани. Бул мынакей тилектен сырткаркы дагы ушул саламда камтылган маани да, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана буга кошумча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушинтип салам айтканга соопторду убадалап койгон. Мисалы, ассаламу алейкум деп ушул эң эле болбогондо кыскача вариантын айтып саламдаша турган болсок, түрүн айтып 10 сооп жазылат. Эгерде ва рахматулла деп ассаламу алейкум ва рахматулла десек 20 сооп. 20 сооп не деген көп сооп бул? Эртең кыямат күнү бир соопко муктаж болобуз. Ал эми кимде ким толук түрдө ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп салам айта турган болсо, ал адамга 30 сооп жазылат. Ал эми жооп бергенде дагы ушинтип жооп берилет да. Ассаламу алейкум десе, андан да жакшыраак жооп берсе болот. Толук вариантын айтып, же болбосо жок дегенде ошол саламдын өзүнө алик алуусу керек да. Мынакей көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул саламдашуунун өзүндө эле биз үчүн бул дүйнө жана акыретте не деген жакшылыктар, пайдалар жатып атат. Ошондуктан биз айттык да, алымдар айткандай, ар бир диндин буйругунда, диндеги ар бир нерседе биз үчүн биз билген жана билбеген жакшылыктар бар деп. Аллах таала баарыбызга жардам берген болсун.